Мына 2 жылда айрыкча бул каражаттарды, борбордук каражаттарды фонд болобу, банк болобу, бюджеттен болобу регионго айыл жеринде мына мен бурдум туугандар. Мына ушуга жетиштик. Бурулду азыр. Ал каяка кетет азыр? Айрыкча айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү кайраштыруу жайына. Сүт, эт, жүн, тери, ошол жакта туризм мына келет. Курам деген, жумуш орун курам дегендердин баарына тең каражатты биз беришибиз керек. Ошондо ошол жерде эл токтойт, жумуш орун болот, салык түшөт ал жерге, бюджет көбөйөт, өзүн-өзү жолун оңдойт. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун аймактарга болгон иш сапары бул ирет Нарын областында улантылды. Анын алкагында президент алгач Кочкор районундагы ирригация долбоорунун ишке ашырылышынын жүрүшү менен таанышты. Анда суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев 2019-жылы Дүйнөлүк банк менен Кош Төбө айылындагы ирригациялык системаны реабилитациялоо жөнүндө келишим жетишилгендигин маалымдады. Аталган долбоорду толугу менен ишке ашырууда жакынкы 3 ай өкмөтүндө 2,5 гектардай жаңы суга жерин өздөштүрүү мүмкүнчүлүк жаралат. Анан ушул ирригация дегениңизге бизге аябай жагып атат. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм, кайдагы жашоо болот. Мунуңузга чоң рахмат. Аябай көңүл буруп атасыз. Рахмат. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков улуттук ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу жеке көзөмөлүндө экендигин, бул аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында бүтүндөй бир комплекстүү маселелердин чечилишине өбүлгө болоорун дагы бир жолу токтолду. Айтсак 2026-жылга чейин өлкөнүн ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 3 этапта каралган. Алардын экөө 2024-жылдын аягына чейин ишке ашат. Бул мезгил аралыгында 31 суу чарба объектисин пайдаланууга берүү пландаштырылууда. Натыйжада 27.000 гектар жаңы суга жери өздөштүрүлүп, 46.000 гектар жердин суу менен жабдылышы жакшыртылат. Ушул жылы 1700 гектар жаңы суга жерди өздөштүрүү мерчемделген. Суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы. Андан соң мамлекет башчы Кочкор районунун Кочкор айылындагы ички жолдорду реконструкциялоонун жүрүшүнөн кабар алды. Жүргүнчүлөр менен жүктөр ташылган жолдор өлкө экономикасынын артериясы болуп саналышын жана аймактарда өнүктүрүүдө зарыл болгон ички жолдорду куруу жана реконструкциялоонун таасири күч экендигин билдирди. Элеттеги турмушту жакшыртууда калкка таза суу, ирригация жана социалдык объектилердин курулушу зарыл экендигин кошумчалады. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков элеттеги жолдордун начар абалына байланыштуу жыл сайын өлкөнүн ар бир районунун борборунда 3 чакырым жолду оңдоп түзөө боюнча мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алгандыгын эске салды. Үстүбүздөгү жылы өлкөдөгү 23 шаар, 40 райондун 153 километр ички жолун куруу жана оңдоп түзөө мерчемделген. Дээрлик бардык иштер ата мекендик жол эксплуатациялоо ишканалары тарабынан аткарылат. Мамлекет башчы дубандагы өндүрүшкө дагы көз салды. Ишкананын жетекчиси Болот Төлөнов заводду кеңейтүү максатындагы долбоордун алкагында жалпы сметалык баасы 72 миллион сомду түзгөн, эл аралык стандарттарга ылайыкташкан жаңы сүт заводунун курулуп жатканын маалымдады. Өндүрүштү кеңейтүү сүттү кайра иштетүүнүн суткасына 10-20 тоннага чейин жеткирип, 100-150 жаңы жумушчу орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет жана Кочкор, Жумгал райондорунун фермерлерине сүт сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ишканага насиялык колдоону Айыл банк көрсөтүп келген. Бүгүнкү күндө долбоорду толук жүзөгө ашыруу үчүн дээрлик 26 миллион сом кошумча каражат талап кылынат. Өлкө башчы аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп, жергиликтүү калкты жумуш орду менен камсыз кылган ишкананын ийгиликтерин канаттануу менен белгиледи. Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын алкагында каржы институттарынын жеңилдетилген каражаттары жерлердеги ишкерлерди, фермерлерди, айылдык товар өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн артыкчылык менен багытталып жатканын дагы бир жолу канаттануу менен өлкө башчы белгиледи. Колдоо каражатты берип, сен аркылуу элге кызмат кылыш. Ошон үчүн мына регионду өнүктүрүү деген маселе ушул эми. Борбордо каражатты мына буларга каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Ат башыга, Алайга, Таласка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселен кайра иштеш, удасыңбы? Сендей балдар менен издеп жүрөм мынакей. Булар айткан издеп тапкыла деген. Тап, артына коолап жүрүп бергиле андай балдар каражат иштеткен балдарды. Азыр берет. Мына 2 жылда айрыкча бул каражаттарды, борбордук каражаттарды фонд болобу, банк болобу, бюджеттен болобу регионго айыл жеринде мына мен бурдум туугандар. Мына ушуга жетиштик. Бурулду азыр. Ал каяка кетет азыр? Айрыкча айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү кайраштыруу жайына. Сүт, эт, жүн, тери, ошол жакта туризм мына келет. Курам деген, жумуш орун курам дегендердин баарына тең
каражатты биз беришибиз керек. Ошондо ошол жерде эл токтойт, жумуш орун болот, салык түшөт ал жерге, бюджет көбөйөт, өзүн-өзү жолун оңдойт. Мамлекет башчынын иш сапары Дуанда 2 күнгө созулат. Облустагы социалдык объектилердин курулушу жана өндүрүш өрүш алган аймактардын ишмердүүлүгү менен таанышат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, Ош ТВ. Анан ушул ирригация дегенибизге бизге аябай жагып атат. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм, кайдагы жашоо болот. Мунуңузга чоң рахмат. Аябай көңүл буруп атасыз. Рахмат. Жабылып, жанагындай акыркы модельдеги FCC стандарттагы завод салынып атат. Проект 72 миллионго жатканбыз бул заводду. 44-тün азыркы күндө тушта салдык. Менге кредит алып биринчи ай банктан, льготный 10% кредит. Ошого Чыгарып жардам берет. Bizde уже архитектурасы бар да, проект архитектурасы бар. Колдоо каражатты берип, сен аркылуу элге кызмат кылыш. Ошон үчүн мына регионду өнүктүрүү деген маселе ушул эми. Борбордо каражатты мына буларга каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Ат башыга, Алайга, Таласка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселен кайра иштеш, атасыңбы? Сендей балдар менен издеп жүрөм мынакей. Булар айткан издеп тапкыла деген. Таап, артына коолап жүрүп бергиле андай балдар каражат иштеткен балдарды. Азыр берет. Алдан өксіп қалған каналда жалма су смола енді жылы бірінші балығы өтіп тұрıyoruz подрядчик су өлчеуші, су өткөрүүчү көпүрөлөр саржынына 100ге жакын. Россия Кыргыз фонд, СК банк, Айылы банк, мына Темирдей фонд. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм. Маданий парк ошол аябай жакшы уюшулган.